Амал. Жазында чыққан көк чөбел жайлауға шығар уақта қуырап қалған улы чаттың тоолору өмір бойы бетіне 5 тал чөп шықпағандай қуарып тұрады. Чөп шығуучу булактын, майда суулардын бойындағы жерлердің бардығы бектердің жана байлардың менчигинде болгондуктан, эрбейип чыккан чөптөрү жакында эле устара менен кырдыргандай кылып, чөбүн ордуруп алышкандыктан, анын ордуна жаңы көгөрүп, алысын чыккан. Токмогу күчтүү болсо кийик казык жерге кирет дегендей, эл бийлеген чоңдордун буйругу күчтүү болгондуктан, жайлоого чыккан эл маалынан эрте көчүп күздөөгө келишкен. Бирок алар жылдагыдай өз эриктери менен ар ким өзү каалаган күздөөсүнө конбостон, Түлкүбек каалаган жерге келип конушкан. Айыл көп, конуштар, жайыттын чөбү түгөнө баштады. Бирок ошого карабастан эриксиз эл эптеп чыдап, кандай да болсо Шырдакбектин ашынан кутулуунун амалында. Береги нура суусун бойлогон көк жээкке кыркылата чубатып 200 боз ий тигилген. Ар уруунун чоңдору бири менен бири эрегишип, көчүрүп келип тиккен үйлөрүнүн жасалгасы менен биринен бири өтүп, Түлкүбекке жагыныш үчүн түркүм килем килче, жууркан төшөк менен жасатып салышкан. Тег ашка тигилген үйлөрдү алыстан карасаң, ак мончоктон түймө жасап көк жебектен бетине тизип салган сыяктанат. Көп тойдо болуп, көп ашты көргөн бул армандардын акылы боюнча ар кайсы жерден жана ар уруудан келген конокторго батышынча үй беришип, меймандар кирген үйлөрүнөн адашпасын үчүн ал үйлөрдүн түндүгүнөн ак асаба чыгарып, асабанын учуна көпөлөктүн канатындай кылып түркүм желек байлашкан. Алайдагы Айдарбек, тойчу даткалар, Кашкардын беги Зуннахундар жүздөгөн кишилер менен келгенине бир жумача болуп калган. Ошондон бери күнүгө жүздөгөн кой, ондогон бээлер союлуп жатат. Мындай меймандарга кызмат кылууга бектердин, эл бийлигиндегилердин жана байлардын бала чакасы келмек беле. Күн тынымын, түн уйкусун коюп, ашка келген меймандарга кызмат кылгандар өңчөй байкуш шордуулар. Көкө мырза, башка уруулар сыяктуу ашка үй жасап келип, тигүү колуңан келбей калды. Ошондуктан айылыңдагы адамдардан аял эркек аралаштыра 200 кишини алып келип, меймандарга кызмат кылыш. Бирок кишилериң ит талагандай самтыратпай, ар кимден кийим сурап, дурустап кийиндирип кел, деп Түлкүбек айткандыктан, мейман келген күндөн тартып, чортамандардын ишке жарагандарынын бардыгы ушул жерде. Ат сураган кордук эмес, ээр токум сураган кордук дегендей, байкуш чортамандар башында чыгымдарын төлөй албай кор болушса, эми кайырчыдан бетер көрүнгөндөн кийим сурап кор болушту. Суроосу канча келишсе да, жаңы кийимин ким берсин? Бар катары ыбаа карап, ылым санашкандарынын убактылуу бекер кийим алышса да, көпчүлүгү кийим күчүн иштеп берүүгө алышты. Ушинтип, куураган чортамандар эмне кылып жүрүшөт? Алыстан келген меймандарга дастуркан жайып, чай сунуп, эт туурап берип, алардын айткан сөздөрүн угуп, ырчы менен комузчулардын шоогуна ортоктош болуп, бир күн болсо да жыргап жүрүшөбү? Андай укукту чортамандарга ким берсин? Алар отун алган токойдо, эт бышырган кемегенин жанында, чака алышып суунун боюнда суу алып жүрүшөт. Башка уруулардын манаптары өзүнчө үй тиктирип алып, ашка союлган бейлер менен койлордун этинен чүйгүндөп жеп, чардап жатса, чортамандардын манабы көкө келинчеги менен Айдарбек таткага тамак бышырып берип, талаага жатып жүрүшөт. Түлкүбек ушинтип чортамандарды жазылап, көкөнү кордоп, ыгы келсе аны өлтүрүп салганы жүргөнүн эч ким билбейт. Мына бул ак асабанын учунда ак челеги бар үйдө Айдарбек татка өзүнүн жан жөөкөрлөрү менен отурат. Теги төрдүн төбөсүндөгү жашы элүүлөрдөн ашып калган чарчы бойлуу чолок мурун, кең тоноолуу мурдунун үстү кайкы, көзү чоң кабагы терең, бети бужугур кара сакал, кара тор киши Айдарбек татка. Анын көзүнүн агы кызыл чаар, эриндерин кара көк тарттырып, демигип, балчайган кыска буттарын сунуп, быртыйган эттүү колдору менен маасысын кончун черткилеп, эки жагындагыларга бирде кыйыгы менен караса, бирде алдыртан алая карайт. Тег анын көрүнүшүнө караганда айтканынан кайтпаган кара мүртөс киши экендиги байкалып турат. Айдарбек татканын оң жагындагы жүктүн бурчунда сол колу менен башын жөлөп, кырынан жаткан чоң сары сакал сары киши Сооронбай болуш. Анын баягыраак жагында чыбык ыргыйдан эпейип чөк түшүп, эки колун бооруна алып үкүйө жер тиктеп карап олтурат. Жашы 40-тарга барып калган, апта урган, арпа муруттанганы албай старчы.
Айдарбектің сол жағында оқчын отырған чоқ-чоқ қара сақалды, жаш 30-дан жаңа ашқаны Айдарбек татқаның күлігін таптыған саяпкері Ашыр деген. Аларды мұндай сұмсайып, сөз отырышында қандайдыр бір терең сыр бардай. Айдарбек татқа ошол отырған қалуында: Көкө мырза!» деп сыртта тамағаш менен алек болып жүрген көкөні кекерді үн менен чақырды. Сыртта жүгірген кишинин тапыр-тупыр табышы чыгаар замат ешік шарт ачылып, шашқалақтыған көкө келіп, ирегеге тура екі қолын боорун алып: «Эмнеге чакырдыңыз?» деген сеп Айдарбек таткага тигилди. Айдарбек татка чакырганы менен дароо жооп берген жок. Башын салган калыбынча көкөгө көзүнүн төбөсү менен карады да калды. Көкө мырза!» деген Айдарбек татканын үнү эле го. «Же мени шайтан азгырып, каңыр шукканмынбы?» деп көкө өз кулагына өзү ишенбей күнөмдөр болуп, же кайра чыгып кете албай, же мени эмнеге чакырдыңыз эле деп суроодон була албай айласы кетти. Ушундай тээжи кишинин кызматын кылууга бекер кабылган экенмин деген ойда көкөнүн көңүлүнө кылт эте түштү. Айдарбек татка ошол көзүнүн төбөсү менен караган калыбында эч кыймыл жасабастан: «Теги үйдөн жанагы Эсен деген жигит менен Жума деген комузчуну чакырып келчи. Жакшы болот татката» деп көкө балекеттен зорго кутулгандай кубана сыртка карап жүгүрдү. Береги кийими жупуну болсо да көрүнүшү түзүк, жашы 50ден ашып калган чарчы бойлуу жээрде сакалчан киши, алайдан чыккан атактуу комузчу Жума деген киши. Ал эшиктен кире берип комузун сол колуна кармалап, оң колун боорун ала салам айтып, эшик алдында тура калганда, эки колун боорун алып салам айта кирген жашы 30дан ашып калган кара мурутчан, сыйда кара сакалчан Эсен деген киши. Бул экөө эл дарбыса эше кошо дарбыйт болуп келгендерден эмес. «Кошо жүр, комуз чертип эрмек болуп берерсиң» деп Жуманы ээрчитип келсе, «Кокус ат сүрөмөй болуп калса, ат сүрөш, сенин атың жакшы» деп Айдарбек татка Эсенди да ээрчите келген. «Комуз чертип бер деп чакырса керек» деген ой менен Жума комузун эптей кармап отура калганда: «Кой, сенин комузуңа тойдум. Эсен экөөң аттарды кайтаргыла. Кашынган иттей болуп, алдагы тарашаңдын боорун ошол аттардын жанына барганда тырмала» деп Айдарбек татка басаңкы үн менен каардып айтты да «Чыккыла» деген сип ээги сыртка карай шилтеп койду. Кайсы кылган кылмыштары үчүн датканын кырсыгына калганын түшүнбөгөн Эсен делдее түштү. «Андай ашыкпаш болсо, айылга карай жөнөй берсе кандай болор эле?» деп Жума айтып жибере жаздады да, мындай айтуунун зыянынан башка пайдасы жок экенин түшүнө коюп: «Жакшы болот татка» деди да Жума сыртка карай жөнөдү. «Андагы ат кайтарган жигиттерди бер жибергиле» деди Сооронбай болуш, башын балыштан көтөрө берип. Мында келгенден бери ар кайсы манаптар, белктер жана байлар бири менен бири таанышып, учурашып, биринин жайын бири сурашып, комузчуларга комуз чертиртип, ырчыларга ырырдатып, кыякчы менен сурнай тарткандарга кыяк сурнай тарттыртып тамаша салуу адат болгон сыяктуу. Бирок алар жөн гана тамаша салып көрбөстөн, ырчы, комузчу, кыякчы сурнайчыларды сынашып, ырчыларды бири менен бирин айтыштырып, комузчуларды күйдөн күйүнү салыштыра чертиртип, кыякчы менен сурнайчыларга да ушундай мелдештер боло турган. Ким жеңип чыкса анын манабы көтөрүлүп, ырчысы, комузчусу же кыякчылары жеңилип, манапты шылдыңдап басмырлайт. Мына ушул максат менен Айдарбек татка түндөгү түнү тойчу датканын комузчусу менен Жуманы комуз чертиштирген. Жума комуздан жеңсе да ырдай албаган. А тойчунун комузчусу болсо ар кайсы ырдын башын чатыштырып: «Жума мага капталды, алы жайын ченебей даткасына күү чертти. Ит кашынган эмедей. Жүргөн экен бул Жума менин ким экеними теңебей. Таштайым бүгүн Жуманы шыйрагыма теңебей» деп ырдаганда тойчу датка баштап ал тараптагылар сүрөшүп, кыйкырыша күлүшкөн. Комуз, сурнай, кыяк чоорго теңеши жок Жуманын ат кайтарып калууна себеп ыр билбегендиги болсо, Эсендин ат кайтарып калышына Жумакеңдей комузчу жок деп мактангандыгы. Жумакеңдей комузчу жок болсо, ат кайтарган жерге барып каалаганын чабык деп Айдарбек татканын тымызын жазылап олтурганы. Сырттан бир топ аттын дүбүртү жыга түшүп токтогондо: «Ардактап салам айтабыз Айдарбек сындуу даткага. Айтпасаң да белгилүү датканын башын айтып мактаба.
Ертең болот кемеге аш, бүрсүгүнө ат жабыш. Арнамыз үчүн байгалар күлүктөрдү таптаңыз. Саяпкер менен жигиттер күлүктүн болгун жанында, атыңдын табын бузуучу душманың бар жаныңда, дешип, эшик алдынан каймырдашкан эки ырчынын үнүн угуп, Айдарбек татка шашыла: "Алынбай старшы! Жүгүрүп чыгып карачы. Эгер ырчылардын жанында Түлкүбек мырза болсо кирсинчи." Албай ордунан кандай туруп сыртка кантип чыкканын байкабай да калды. Башында кара баркыт менен көбөлөнгөн ак калпак, үстүндө кара баркыт жакалуу ак кементай, алдында ак бозат. Түлкүбек ээрдин сол жагына саал кыйшайтып, камчысынын сабы менен ээринин кашын акырын тыкылдатып турат. Анын жанындагы суусар тебетей жашыл нооту тыш тарткан, түлкү ичик кийген, ак бозат минген Атабек арткы бир жакты карап турган эле. Алыбай өтө кичипейилдик менен салам айтышып, кол алыша: "Датка сиздердин кичипейилдик менен түшүп, аттанууңуздарды төмөнчүлүк менен суранат." Түшөлү, деп Түлкүбек аттан кыйшайганда, маш болгон тайгандай лып этип, Алыбай Түлкүбектин атынын жылоосуна жабышты. Алар аттарын жандагы жигиттерине кармата салып, колдорун бооруна алыша салам айтып үйгө кирип барышты. Сооронбай болуш менен Ашыр тура калыша утурла кол алышты. Түлкүбек менен Атабек өздөрү барып, Айдарбекке кол берише кайра кетенчиктеп келип отурушту. "Түлкүбек мырза, ашка чакырылып алыстан келген меймандар милдеттүү мейман болот эмеспи? Келгенден бери сый көрсөтүп жатканыңа рахмат. Айдарбек татка тектүү эле тектүү жерден чыккан. Көкөгө жибектен сарпайы кийгизип, бактырып койгонуңа да рахмат", деп Айдарбек татка андан ары көзүн айтып үтө электе, Түлкүбек ордунан ыргып туруп, эки колун бооруна алып, эңкее: "Датката, андан аркы сөздү айтпаңыз. Алдыңызга атым тартуу, чапаным жабылуу. Азайып, көп күнөөм болсо кечириңиз. Билбестик менен кетиптир. Аштыргандан кийин калган сөзүңүздү угуп, чоң айыбымды ошондо тартууга уруксат кылыңыз. Рахмат Түлкүбек мырза. Айбанга келтек адамга ишарат деген ушул. Менин айтайын дегенимди түшүнсөң болду. Ырчыларың менен жар чакырып бүткөндөн кийин кайра келгиле. Зуннахун бекти ээрчите келгиле. Акылдаша турган башка иштерим бар", деп Айдарбек татка күлүмсүрөп койду. "Жакшы болот татката", деп Түлкүбек кетенчиктеп барып, чыгайын дегиче болбой, Атабек кетенчиктеп чыга жөнөдү. "Алдагы окуя-ай, Көкөйттин тексиздигине Айдарбек татка намыстанып калган тура", деп Атабек чебелене баштады. Айдарбек татканын намыстанганы чын эле. Түлкүбекти ашкан куу, акылдуу жигит деш керек. Ал кимдин кимдигин дароо билет тура. Менин сырткы сымбатыма, сүйкүмдүү салабатыма карап, мөлтүрөгөн жигит менен моюк молжуган келинге бактырып койду. "А сеничи? Сенин кебете кешпириңе карап туруп, тексиз, чор тамандарды майтайган катынына, эби сыны жок талпайган бир итине бактырып коюптур. Жүр, мен жаткан үйгө тиги менин келиними карап, анын басып кеткен жеринин топурагынын жоолугуңа түйүп ал", деп тойчу датка жаңы эле Айдарбек татканы шылдыңдап кеткен. Айдарбек татканын баятан бери кабагын салып, эч ким менен сүйлөшпөй отурушу жана Түлкүбекти какшыкташы ушул себептен улам болчу. Тымызын алдыртан тыңчы коюп, ар бир иштин себебин билүү, жумурткадан кыр таап, бир уруунун манабы экинчи бир уруунун манабын сөзгө сындырып, шылдыңдоо, ошол шылдыңын эл арасына жайып шылдың болгон манапты басмырлоо, анын даңкын төмөндөтүү же ал манапты айыпка жыгып, дайыма өз алдында коркок билиш кылуу манаптардын эң биринчи амалы, жакшы көргөн саясат эле. Тойчу датканын шылдыңына капа болуп отурган Айдарбек татка Түлкүбектин айыптуу болуп алдына жыгылышына, колун бооруна алып чыгып кетишине абдан кубанып калды. Түлкүбек бир топко чейин кабагын чытып турду да: "Бая күнү сулуу келин Оморбайдын келини беле?" "Ооба", деди туюктан жол тапкандай Атабек жымете түштү. "Азыр келтириңиз. Келин чай куюп, кызы чай сунуп, уулу эт туурап берсин. Айдарбек татканын көңүлүн жайлап колго түшүрүш керек. Анткени Зуннахун экөөбүздүн ишибиз бар. А сөзгө сөлтүк, кепке кемтик кылып олтурган Көкөнүн амалын болсо өзүбүзчө табабыз", деди да Түлкүбек атына минип жөнөдү. Көкөнүн өзү сындуу келинчеги киши сөкпөгүдөй өңдүү болсо да,
эми Айдарбек татканын үстүнө кирбей калды. Бектер жараткан тагдыр экөөнү айдап барып, отун менен сууга салды. Көз ачып жумганча ал экөөнү кордогон себеп экөөнүн теги, кийимдеринин жупунулугу. Нура суусунун батыш өйүзүндөгү бийик тоо күндү жашырып, улуу чаттын ичин ала көлөкөгө айландыргандыктан табият Каныбек үчүн бүгүн бөтөнчө бир көрүнүштө. Тиги суунун боюнда кырка тигилген аппак үйлөр турса, ошол үйлөрдүн ар биринин жанындагы кемегиден чыккан түтүн жүлүндөй болуп көккө карай созулуп барып жок болууда. Ошол кырка тигилген үйлөрдүн арасындагы жөө кишилердин кыймылы, жай бастырган, шашып чапкылаган аттуулардын аракети, тушалган, өрөөлөнгөн 3 буталган аттардын ар жерде топ-топ болуп жайылышы, кай бир жерде ат кубалап кыйкырган адамдардын үнү кандайдыр бир сонун сыяктанат. Каныбек ошолордун баардыгын көзү менен көрүп, буту менен басып аралагысы келет. Бирок эрки жок. Менин эрким бастырбайт. Эчең кызык тамашаны көрсөтпөй, бутуму жипсиз байлап олтурган силерсиңер, деген ой менен Каныбек кабагын түйө терең улутуна дем алып, айылга карай бет ала жайылып жаткан койго караганда, койдун ылдыйкы четине 2 жөө киши келип токтой калганын көрдү. Ал кишилердин төмөн жагында 50 чакты аттар жайылып жатат. Кишилер сырткы чапандарын чечип, алдыларына таштай олтурушту да, бирөө чоор тарта кетти. Анын чоорунун үнү Каныбек үчүн алдагандай укмуш, эң теңдеши жоктой сезилди. Ошол чоордун үнүндөгү касиет өзүнчө карай тарткансып, Каныбек акырын кадам шилтегенин байкабады. Ал тигил 2 кишиге жакын барып, чоор уккусу келсе да, чочулагандыктан көп жакындабай токтой калды. Тиги чоор тарткан киши чоорун токтотуп, Каныбекти чакыргандай колун булгулады. Койго өтө сак бол, балам. Адам кымкуут, аш жеткенинен жетпегени көп. Коюңан уурдап кетишпесин, деп мындан 4 күнү мурун атасы сансыз айткандыктан Каныбек чочуңкурай басып барып, окчун токтой калды да: "Ассалому алейкум, акелер." "Алейкум салам, жигит. Бери жакын кел. Бул көп койду кайтарып жүргөн сенсиңби?" деди Жума сакалын сылай берип. "Ооба, аке. Бул ким деген байдын кою?" "Түлкүбек деген бектин кою." "Кайсы Түлкүбек? Агасы Шамырбекке аш берип жаткан Түлкүбектин коюбу?" деп Эсен ордунан козголуп койду. "Ооба." "Оо", деп Эсенбек Түлкүбектин байлыгына таңдангандай Жумага карады. "Сен ким дегендин баласысың?" деди Жума өтө мээримдүү көрүнүштө. "Мен", деп Каныбек мукактана ылдый карай берип, "Мен Түлкүбектин сансыз деген жигитинин баласымын." "Оо, жигитинин баласына кой кайтартып жүрсө, Түлкүбек чын эле бек экен го", деп Эсен күлүмсүрөй Жумага караганда, Каныбек атасынын кул экенин жашырып, жигитинин баласымын деп калп айтып жибергенине уялып кызара түшкөнүн Жума сезе коюп, "Ушунчалык көп койду жалгыз кайтарсаң азамат экенсиң", деп Каныбектин көңүлүн жайгара караганда, анын жип куруна кыстарылып турган чооруна көзү түштү. Айланайын, сен чоор тартасыңбы?" Каныбек калп айтып жиберип уялгандыгынан жана Жуманын чоор тартканын уккандыктан "Мен чоор тарта аламын" деп айта албай терс карай берди. "Ой, жаман жигит белемсиң. Атаңдай киши сураганда жооп бербейсиңби? Эмнеден уяласың? Чооруңду бери кылчы", деди Эсен жайдарлана. "Тарта албайм. Жаңы эле үйрөнөйүн" деди да Каныбек андан аркы сөзүн айта албай, белиндеги чоорун алып Эсенге карай сунду. "Оо, жасалышы, көзөлүшү кадимкидей", деп Эсен чоорду имерип карап турду да Жумага сунду. Жума чоорду ары бири имере карап олтурду да: Ата балам, жакшы эле жасапсың. Бирок өтө саздуу жердин сары куурай тура. Саздын четирээк жагындагы каксоого чыкканын алсаң үндүү болмок", деди да чоордун оозун тазалап, ичин 2-3 үйлөп тарта баштаганда Каныбек лып этип Жуманын маңдайына отура калды. Каныбек чоор тартууну Атабектин койчусунан жаңы үйрөнүп жүргөн. Чоор тартуу жагынан Каныбек үчүн Атабектин койчусунан өтөөр киши жоктой туюлчу. Бирок мына бул кишинин тартышы тиришумдуктай угулат. Колу менен жасаган чоордун баардык сырын жашырып жүрүп, эми гана тиги кишинин оозуна тийгенде жер чечегин безеп, ошол кишиге дүйнө сырын айтып жаткандай болот. Каныбектин көздөрү бажырайып, өзүнө күлүмсүрөө пайда болуп, көкүрөгүн илгери кыла Жумага карай жүткүнүп баратканын сезбеди. Жума чоорду токтотуп, Каныбекке күлүмсүрөй карап:
Мен эмне тартканыма түшүндүңбү? Сиз крой аксак кой дегизип тарттыңыз, деп Каныбек өтө кубанычтуулук менен тез жооп берди. О, деп Каныбектин күйүп ажыратканына кубангандай жантайып жаткан Эсен өйдө боло калды. Чооруң начар экен. Жакшы чоор жаңы үйрөнчүккө көп жардам берет, деп Жума өзүнүн чоорун алды да, атың ким? Атым Каныбек. Каныбек, жакшы ат экен. Кана, Каныбек, менин чоорум менен тартып көрчү, деп Жума чоорун Каныбекке сунду. Мен сиздей тарта албайм, деп Каныбек чоорду албай жер карады. Алабай, билгениңче тарт, деп Эсен чоорду Жуманын колунан алып Каныбекке кармата салды. Жаңы жасалган чоор колуна тийгенде Каныбектин бүткөн бою чымырап, эки колу ысып кетти. Чоорду темир дейин десе темир эмес, жыгач дейин десе жыгач эмес. Чоордун аяккы жаккы үстүндө 3 тешик, алдында 2 тешик. Чоордун ичине караса жыгач сыяктуу, а сырты такыр түшүнүксүз бирдеме. Тартып көр, айланайын. Каныбек кандай тартаарыңы угайын. Эгер чоорчу болгудай шыгың болсо, чоор жасап берем, деп Жума айтканда, анын аталык чын ниети менен айтканын Каныбек сезди. Ашка келген бир бейтааныш атадай камкордук менен сүйлөгөнүнө Каныбек өтө сүйүндү. Тарта албайм, ата. Жан гана үйрөнүп жүрөм, деп Каныбек чоордун оозуна салып, крой аксак койдун бир гана кайруусун тартканда, чоор өзү эле күү келтирип жаткандай боло түшкөндүктөн, күүсүн токтото коюп, бир эсе Жумага, бир эсе чоорго таңдана карады. Каныбегимдин идиреги бар экен, деп Жума эмнегедир кубангандай боло түштү. Эсен Каныбектин колундагы Жуманын чоорун көрсөтү. Эртең жоондук ушундай сары жыгач жана бир койдун кызыл өңгөчүн таап келсең, бул атаң сага да ушундай чоор жасап берет. Жок. Каныбекти байкашыма караганда менин чоорума кызыгып турат, Эсен, деп Жума жылмая Каныбекке карап. Ошол чоорду сен ал, айланайын. Алайдан келген Жума деген киши берди. Ал Жума өзү комузчу, сурнайчы, кыякчы, чоорчу экен. Ушунчалык өнөрү менен ашка келип, ачка калган экен деп айта жүр, садагаң, деди да Жума кабагын чытып, үшкүрө туруп, комузун бир колуна, чапанын экинчи колуна алып, кош, айланайын, деди да аттарга карабай басып кетти. Каныбек Жуманын чоор бергенине жана айткандарына ишенерин же ишенбесин билбей, ээрчи карап турду да, анан Эсенге карап, тиги атамын айткандары чынбы, аке? Эсен унчукпай гана башын ийкеди да Жуманын артынан басты. Каныбек Эсенди кичине ээрчи баса түштү да, аке, сиздер бүгүн ушул жерде болосуздарбы? Аш тараганча ат кайтарып ушул жерде болобуз, деп Эсен Каныбекке карабай жооп берген бойдон басып баратат. Каныбек Жумалар тарапка жана айыл тарапка бир нече жолу карап турду да, анан койуна карай жүгүрдү. Күн батып бараткандыктан койду короого айдап имерди да, аттардын четинде турган Жума менен Эсенге дагы бир ирет карады да, үйүнө карай жүгүрдү. Кечке кой кайтарган баласынын курсагын тойгузууну ойлогон ажар, сол колуна табак, оң колуна сорпо куюлган аякты кармаган бойдон эшигинин алдында тура калды да, мынча эмне шашылыш садагың? Муну көрчү, деп Каныбек чоорду имере кармап, энесине көрсөтсө, Жума деген киши берди. Ал атам айтып жүргөн Алайдын бейишинен келиптир. Ал өзү комузчу, сурнайчы, кыякчы, чоорчу экен. Тигине бир жолдошу менен ат кайтарып жүрөт, деп ымыртта жайылган аттар тарапты көздөй колун сунуп койду да, кагылайын энеке, Бектин үйүндөгү коноктордон арткан үрткөн тамагы болсо алып берсең, ошол кишиге алып барып берип, батасын алып, чоорун угуп келейин. Ажар баласынын өтө ынтаалуу болуп турганына түшүндү. Буларды үйгө киргизип өзүң жеп, иче тур, деди да колундагыларын Каныбекке берип, Ажар кайра Түлкүбектин үйүнө карай жөнөдү. Каныбектин жаңдан чакыруусу боюнча алым жүгүрүп келип, эмне? Каныбек сүйлөбөй гана күлүмдөй башын шилтеп, сол колтугуна кыстарылып турган чоорду көрсөткөндө, алым эч сөзгө келбей, чоорду сууруп алып карап калды. Кандай сон чоор? Азыр мына бул тамакты алып, ушул чоорду берген кишиге барам. Сен барасыңбы? Барам. Жакынбы? Тетик аттар жайылып жаткан жерде, деп Каныбек эгин шилтеди. Бирок алым аттардын караанын көргөнү менен кишилерди ажырата албады. Ажардагы бир аяк туураган эт,
3-4 тоголок эт алып келди да: «Эмнеге салып барасың? Табак менен алып барайын?» деп Каныбек табактын түбүндөгү 3 тоголок этти туураган эттен бөлдү. «Сен өзүң жеген эмессиң го?» деди Ажар. «Мен алардан артса жейм. Артпаса кайра келип алымдардыкынан аталай чээрмин», деди да Каныбек чоң аякка бөксө сорпону өзү көтөрүп, алымга табакты көтөртүп, Жумага карай жөнөп калды. «Жума дегениң жаш кишиби? Кейпи 50ден ашып калган». Аяктагы сорпосун чайпалтып төкпөс үчүн Каныбек өтө этияттык менен баратат. Жума ээрин атка токуп, чылбырын учуна дагы бир чылбыр улаштырып, токулган атынын ооздугун чыгарып, тизигинин түрүп: «Мына, эсеним, эми эки жакты байкап коюп олтура бер. Экөөбүз эки атты минтип токуп койбосок болбойт. Ууруну кайдан деп болобу? Кокус тиги четинен бирөөнү мине качса, талыкпай куушка болот», деп Жума атынын чылбырын Эсендин атынын чылбырына улаштырып, түн ортосуна чейин бул экөөнү минсек, андан кийин башка атты минебиз. Булар таң атканча тоюп калат. «Ооба», деп Эсен отура кеткенде: «Ассалому алейкум, акелер», деди алым. Уурудан чочулаган Жума менен Эсен капыстан чыккан бейтааныш үндөн чочуңкурай саламды алик алышпай тура калышты. «Бул менин бир тууганым, Жумата. Сизге тамак алып келдим», деп Каныбек айтканда Жума кубана: «Жанагы чоор берген уулум Каныбек турбайбы? Ата, садагаң болоюн. Бала меселе алтын го», деп курсагы ачкан Эсен абдан кубанып кетти. «Мына ата», деп Каныбек аякты Жуманын алдына койгондо, алым табакты аяктын катарына койду. «Эсеке, ооздугун салып, бул эки жигитти мингиз. Көгүм талаштагы ууру жаман болот. Сен экөөң айланайын аттарды ары жагын бери кайрып, эки жакты карай тургула. Биз жаман курсакты чүргөп алгандан кийин экөөңү өзүнчө конок кылам», деп Жума бычагын сууруп табакты жанына отура кетти. Эсен аттарды ооздуктап, Каныбек менен алымды мингизип: «Кокус, киши көрүнсө эле кыйкыргыла». «Макул аке», дешип экөө аттарга карай бастырышты. Каныбек эл көчкөндө гана жаман тай, кунан мингени болбосо, мындай тандалмалуу ат эмес, жөнөкөй чоң ат минип көрбөгөн. Алым болсо, торпок менен эшектен башка унаанын үстүнө чыгып көрбөгөн. «Ай, каныке, ушундайда чоң аттар болот экен, деп алым аттын чоңдугуна суктануу менен ат минбей эле кандайдыр бир жаандуу тоонун үстүндө бараткандай сезилди. «Бул ат эмес, Алайдын бейиштин аргымагы. Кобурчактары, Алай жөнүндө атамын айтканын уктум эле баягыда. Булар ошол жердин аттары. Зордугун көрдүңбү? Басышы да шымдык эмеспи?» деп Каныбек атты капталга ыкып койгондо, ат чочуй селт этип, желе бергенде чалкасынан кете жаздап токтоп, аттын ооздугун чирене тартып араң токтотту. «Акырын», деп алым чоочуп, өзү да атынын оозун жыя кармап жай бастырды. Экөө аттардын ары жагын бери мерип, таңдануу менен аттарды карашат. «Ой, баракелде, бардыгы сонун аттар экен. Төөдөн чоң десе да болот», деп алым таңданат. «Билесиңби, бул аттарды кандай кишилер минип жүргөнүн? Муну минген кишилер эч кимге жамандык, зордук, зомбулук кылбайт, кул жумшабайт. Адамдардын бардыгы мээримдүү. Өзүң деле билбейсиңби, жанагы киши мээримдүүлүгүнөн сонун жасалган чоорун мага берди. Эгер биздин Атабек болсо, бул чоорду бир атка сатат болчу», деп Каныбек Алайды бейиш катарында көрүп, түркүн уккан сөздөрүнө жараша Алайды өзүнчө алымга мактай берди. Эсен Каныбек менен алымды чакырып, алардын тамагы үчүн алкышын айтып, өз атын минип аттарды көзөмөлдөөгө кетти. Жума атынын чылбырын такымына кысты да: «Өзүңөр билип, мени сыйлап тамак алып келгениңерге зор ыраазымын, айланайындар. Силерден сурап отурганымды уят болор. Өзүм билип күү чертип, кыяк тартып, сурнайым менен чоорумду ойной берейин», деп Жума комузун күүлөп, Камбаркан, Ботой, Кыз ойготор деген күүлөрдүн атын айтып чертип бүттү. Бирок Каныбек менен алым бул күүлөрдүн маанисине жетип, маңызын терең түшүнө албады. Аны Жума жакшы түшүндү да: «Комуз күүсү силерге оордук деп сурнайын колго алды да: «Керөзөн» деп бирөөлөр айтат, «Кересен» деп дагы бирөөлөр айтат. «Илгертен калган, жоого баратканда тартылчу күү» деп мен жаш чакта атам үйрөткөн эле», деп Жума сурнай үнүн заңылдатып, бирде коңурлатып чаңыртып, бирде эсет аттуу адамдар бараткандай дүңүлдөтүп көпкө тартты. Балдар үчүн комуз күүсүнөн көрө сурнай күүсү кызыктуу жана көңүлдүү болду.
Балдардың түшінігін байқаған Жұма чапанын сол жаққа içінен қияғын суырып шығып, «О, татты, ат кетті!» деген көйлерді айтып, аздан мағанасын түшіндіріп тартқанда, Қаныбек менен алым абдан қуанышты. Ал екеуі үшін кімдері біреу қияқтың ішіне кіріп алып, сөйлеп жатқандай сезілді. «Ата, жақшылап тартса ушул көйлер чорға келе бе?» деп чордың көсін уғуға ашығып отырған Қаныбек сұрай қалды. Жұма жооп берген жоқ. Қомыз, сурнай, қияқтарын мындай жайғаштырып қойды да, Қаныбек чор тартуға қызыққандықтан баятан бері қарап отырған өз чорын сұрабай ғана алды да, азыр эле қияққа тартқан көйлерді чорға тартқанда, соның келет екен ата, деді Қаныбек чексіз қуануыменен. Қаныбектің дегдегені чор екенін білініп, Жұма чорды көп тартты. Ар бир көйнün атын атап, анын мааниsin түшүндүрүп жатты. Жұмаларға қоңшылаш ат қайтартып жүрішкен екі киши да келіп, чор угушуп отурушат. Жұма Қаныбектин үйрөнгөн 3-4 майда көйлөрүн тарттыртып көрүп, ал көйлөрүнүн так келбей жаткан кайрууларын оңдоп көрсөттү. Қаныбек Жұма менен кош айтышып ордунан турганда, жолгушканыңар кут болуп, жолуңар жарык болсун дегенсип, чыгыш тараптагы улуу чаттын тоосунун кырынан ай чыга келип, азыр эле түнөрүп жаткан караңгылыкты кууп, айланага нурун төгүп, көрүп бергендей болду. Түн сактаган өнөрчүлөрдүн жүзүн жаркыратып, алардын келечек таалай жолдоруна көмүш нурдан күбөк төккөнсүй. Тиги балада жөнөкөй бала көрүнбөйт. Жанагы сиз тарткан көйнү тартып баратат, деди Жуманын жанында отургандардын бири. Жұма көпкө чейин Қаныбекти тартып бараткан чоордун үнүн тыңшап турду да, туруп чоордун үнү угулбай калганда гана: «О, зейниңден айланайын, Қаныбегим, өмүрүң узун болсун», деп бир топко унчукпай ойлонуп отурду да, анан жандагыларга карап: «Илгери кадимки Толубай сынчынын уулу калмактардын колуна түшүп айдалып баратканда, мени Толубай сынчынын уулу деп ким айтат, сени Тулпардын башы деп ким айтат деп жолунда жаткан куу башты кучактап ыйлаган экен дешет. Анын сыңарындай бул Қаныбек аттуу бейтааныш баланын ким экенин ким айтат? Балким бул бала эч теңдеши жок өнөрпоз болуп, эл мактанып жомок кылар. А балким бул баланын алдын кор, аркасын жар туруп турган чыгар. Тиги бала бараткан айылдагы бектер, тээти үй тиктирип чардап жаткан даткалар, миң башы старшылар турганда, балким ал бала мага окшоп өнөрүнүн үзүрүн көрө албас. Жұма, сенин ушул сөзүң туура. Күмүрөй түн басып турганда алысты кайдан көрөсүң дегенсип, тоо башынан көтөрүлгөн токумдай куу булут айдын бетин калкылады. Баланча жерде аш же той болот экен десе, ошол ашка же тойго барууга, томуктай эт жебесе да тамашасын көрүүгө желденгендер кыргыз арасында көп болот эмеспи? Чакырылып милдеттүү конок болуп келгендерден тышкары жүргөн карапайым адамдар эң көп. Алардын арасында жамбата турган мергени, сайышка өтө турган баатыры, байгеге атын кошо турган саяпкери жок болушса да, аштын тамашасын өз көздөрү менен көрүүгө кумарлангандардын санына эсеп жок. Таң сүргөндөн бери улуу чаттын ичи улуу кыймылга толгон. Ат чабуучу жерге баруу үчүн атын токуп даярдагандар, чапкылашып бир үйдөн экинчи үйгө баргандар, ээр токумун адаштырып чуулдагандар, аттарын жоготуп, ар жерде жүгөнүн көтөрүп, баланчадай ат көрдүңбү деп кыйкырышкандар. Тек бүгүн улуу чаттын ичи кумурскадай жайнаган элге толугу менен бирге жер дүңгүрөткөн чууга да толгон. Улуу чаттын чоң жолунун боюнда жалпак төбөчөгө жандап мурда Түлкүбек менен Атабек келди. Көп кечикпей алардын жанында үртүктөгөн күлүктөрүн жетилеттириштирип, Айдарбек, тойчу даткалар, Зуннахын баштаган Кашкар тараптагы бектер келишти. Алардын артынан самсып, чаба турган аттарын жетилешип, түркүм адамдар келип жатышты. Атуулар шыккалап, маараны алдагайдан бери курчашты. Ушул мааранын чыгыш жагы тоонун жайык бети. Ар беттен дайыма таш көрүнүп жатса, бүгүн ал бетке адамдын токой жаралган сыяктуу. Бирок ал адамдардын арасында аттуу бирөө да жок. Аттуунун баардыгы төмөн түздө. Алардын арасында бирин серин токулуу төө, токумун салбыраткан өгүз, уй, топоз, Атабекти туурагансып, бакырган эшектер. Калгандары мүлдө жөө экенин күбөлөгөнсүп, колдоруна таяктарын кармап олтурушат. Пай, адам дегениң
Эч кайда калбастан ушул жерге чогулган экен го, деди башы малакай, үстүнө жамаачылуу чапан, бутуна мөкү кийген ак сакал абышка. Шамырбек татка түрүсүндө элди бөйдөй кууруд эле. Эми өлгөнүндө да көрүнө тим жатпай, бейбечараны шоргом алды. Шоргом алган эми эмне? Ушул мен байкуштан 2 кой, 1 ула калды, деди мурунку чалдын оң тарабында отурган дагы бир чал. Кантет элек аба. Өзүң кудай болбогон соң көрөр күнүң ушул деген. Атам 6 жашында өлүптүр. Энем жайында өлгөн. Бир туугандарым жок. Мендей жетим мал болобу? Адалдуудан түгү жоктун аялы да болбойт эмеспи? Бирок ошого карабастан биздин айылдын чоңдору сен түтүн эсебиндесиң деп аштын чыгымы үчүн мага бир тай чыгым салышты. Төлөбөймүн десем сабап өлтүрүп койгон турушат. Амалым жок. 1 жыл жылкыңды кайтарып берейин деп бир байдын бир тай алып бердим. Мен чыгымына тай кошкон аш кандай болот экен деп кечинде мында келдим. Менден тай алаарда жанымдан кетпеген чоңдор түндө курсагым ачып олтурганда карап да коюшкан жок. Эптеп бирөөнүн кемигесиндеги отун жагып, этин бышырып бир чөйчөк сорпо ичтим. Мына ушундай абалар. Аштын куралын биз көрдүк, ажыргалын деп кийген чапанынын пактасын ар жеринен булайган кара мурутчан жаш жигит талдан чаардан жасалган таягы менен тиги түздөгү элдин так ортосунда тургандарды көрсөтө, жыргалын тетигилер көрүп жатат деп ачуулуу айтты да улутунуп койду. Мындай сөздү ушул үчөө гана айтып олтурушканы жок. Мындай сөздү береги миңдеген шордуулардын баардыгы айтып жатышат. Эми ат айтылат экен. Маарадагылар эл удургуп калды, деди мурунку чал. Чоң ак боз аттын куйругун түйүп минген, үстүнө алабайрак кымкап кийген жарчы. Калайык калың журт, менин айткан жарымды ук. Мааракени белгилеп, актан желек байланат. Чуба тууга ат чыгар азыр аттар айдалат. Баш аламан болот деп атты сүрөө токтолду. Чабыла турган аттарга чалбыр тагуу жок болду. Ат чабарман балдарын артыман түшүп чубасын. Көксөгөн сынчы саяпкер буудандарды сынасын, деп жар салды. Кылкандай жаш балдар кыл куйруктарын асылдары минип, куйруктарын буудуруп, көкүлдөрүн түйдүрүп, катар учкан каркырадай жарчынын артынан чубап калышты. Эчен байлап, эчен кайрып таптаган, бөөдөсүнөн карыш жерге чаппаган, эчен байгелүү чууга салынган, өрөөдө үрдүк жабылган, көз тийбесин деп үкүлөп тумар тагылган 300 күлүк чубап өттү. Калбырөпкө жезбилек, төө кабырга салык төш. Кайра туяк мээ кечкил, уй куймулчак, үч чоку, доду маңдай бото көз, чочко көз, түрс аяк, буура көкүл чочко жон, жабышмак далы ит төш, бото борбуй буура, сан капкан бел үкү аяк деген дагы толуп жаткан күлүктөр байгеге кошулуп айдалып кетти. Кимдин аты чыгат деген суроо туулду. Кайсы аттын тери кандай алынат экен? Жүндөрү кандай? Байгашка караганда баланчанын аты кандай экен? Биздин аттын түрү кандайча? Деген суроолор ооздон оозго көчүп, аягы сынчыларга, ат таптаган саяпкерлерге келип токтоп жатты. Ар ким өздөрүнчө жорган болушат. Башың 9, аягың 8, ачпа салым ай төгөрөк түш, деп төлгүчүлөр жай намазын жайып алып, 41 таш менен төлгө тартып жатат. Ой, сүйүнчүмдү бер. Өзөгүң 3төн төлөөң түштөн, деген төлгө түштү. Сенин атың сөзсүз чыгат, деп кээ бир төлгөчүлөр күн мурун сүйүнчү сурап, ат ээлерин алка жалкыдан алып жүрөт. Кээ бир төлгөчүлөр төлгөсүнүн маанисин мындай айтып жатты. 41 биздин колдо. Маңдай жарык, бөйрөк ток, казан кайнап жатат. Тиги биздин маңдай экөө болуп калганы кандай? Атым алда кандай болот деп санаа тартып тургандык. Мына бул аягы жалаң эле 4төн болуп калганың кандай? Ишиң оңолгону. Караматоо деген төлгө ушул. Ат чыгып, олжо малдын баардыгын босогого байланды деп кээ бир төлгөчү эрдин көңүлүн жубатууда. Төлгөчүлөрдүн төлгөсүнө караганда артта калган ат жок, баардыгы эле чыгып келе жатат. Калайык калың журт, токтотолу төлгөнү. Азыр сайыш башталат. Сайышчу эрди көрөлү. Бийлер кыркып чыбыкты, бүтүмү болсо токтолду. Карыга кагып бутка чаап, башка саймай жок болду. 2 9 2 төө соорунуна бөлүнөт, өлгөнүнүн кунуна минген аты берилет.
деп жарчы дағы жар салды. Кемеге аштын атын чабуу, жамбы атуу, оодарыш жана башка майда чүйдө ырым-чырымдын бардыгы кечээ бүткөн. Бүгүнкүгө чоң ат жабыш, сайыш, төө чечтирүү гана калган. Жарчынын жар чакыруусуна караганда Алай менен Кашкар тараптан келгендерден 2 адам чыгып сайышмак эле. Бирок биздин сайышка түшө турган адамыбыз келбей калыптыр, деп Кашкар тараптан келгендер жооп бергендиктен сайыш Алайлык менен улуу чаттыктардын арасында болмок болду. Алайлыктан Асанбек деген сайышка түшмөк болду. Асанбек олбурлуу, мурду коңкойгон, көзү чүңкүрөйгөн, маңдайы жазык сары киши. Мындан мурун мындай салыштан эчээн алып жүргөндүктөн анын даңкы Алайга гана эмес, ат башы, нарын, ар жагы ысык көлгө чейин жайылган. Улуу чаттыктар Түлкүбектин айтуусу боюнча көкөнү кармашты. Койгула, мен мурун сайыш эңиш оодарышка түшпөй жүрсөм, кантип Асанбекти сайып түшүрөм, деп көкө тил албады. Бек сайышка ыктуу эч адам чыкпады. Береги көкөнү түш десек тил албай жатат, деди Атабек. Сайышка түшө турган кишибиз жок деп отурсак, өлүм намыс эмеспи, деп бир топ неме көкөнү жакадан сүйрөп Түлкүбектин алдына алып келишти. Түшөт. Түшпөсө азыр мууздап салам, деп Түлкүбек ордунан тура калганда Атабек көкөнү 5-6 чаап жиберди. Аттың кайран өмүр, кайылган талдай соолуйт экенсиң го, деп көкө жашып кетти. Көкө чөр тамандарды курутту. Ашка деген чыгымын убагында төлөбөй, элдин ыркын бузду. Айдарбек таткага мени уят кылды. Көкө мага жакшылык кылбайт, деп Түлкүбек каарданып отурганын уктум, деп азыр эле көкөнүн бир тең туш айтып турганда Атабектер көкөнү дал ошол учурда келип кармашты. Садаган балам, сайышка түшөм деп биздин шорубузду кайнатпа, деп көкөнүн атасы жүгүрүп келип ыйлап жиберди. Амал жок. Көкө сайышка түшсө да, түшпөсө да Түлкүбектен аман калбасын сезди. Асанбек элден бата алып атына мингенде Асанбектин алдырдан жиберген жаман оозу, тыңчысы жүгүрүп келип, көкөнүн көкүрөгүнө, колтугуна токум калпак коюп, мыктап таңышты. Бирок табарсыктын үстү ачык калды, деп Асанбекке шыбырады. Жарчынын жары боюнча эл 2 тарап болуп жарданып калды. Ара жерде алда канча талаа болду. Асанбек менен көкөнү 2 киши коштоп, 2 жактан чыга келип, экөөнү кездештирип, 2 тарапка өтүп кетишти. Асанбек менен көкө алыстан бирин-бири карап турушат. Элдин бардыгы аба жаарып, экөөнү карашат. Ким кимди жеңмек деген суроо бардык элге табышмак сыяктуу сезилет. Алдыда тургандардын атынан түшүп, андан кийинкилер атчан туруп, арт жактагылар ээрдин үстүнө тура калышып, мергенчини көргөн куудай моюндарын созууда. Теги тоонун боорундагы жөөлөр орундарынан туруп аба жарышат. 30 атка байге сайылган. Баш байгеси 1000 кой, 100 жылкы 1 кул. Тетиги чоң суунун боюнда жаткан малдар байгеге сайылган мал. Байгеге сайылган кулдун ким экендигин Түлкүбектен башкага маалым эмес. Калың эл чурулдап бата кылгандан кийин Асанбек менен көкө аттарына камчы уруп, бакандарын сундура бет маңдай бирин-бири качырып калышты. Кимиси эмне болот дегенсип, элдин бардыгы экөөнү тиктешүүдө. Кайбири сайышка өзү түшүп жаткан сыяктанып, жүрөгү алып учуп, ээрден көчүгүн көтөрүп отулуп коет. Асанбек менен көкө кыжырашып келип, бакандарын кагышып өтүп кетишти. Экинчи ирет бет алышканда экөө тең каттуу качырышты. Бирок адис болгон, дала эрди сайыштан мерт кылган Шум Асанбек көкөнүн баканын кабып жиберип, табарсыктын үстүнө коюп өттү. Көкө көз ачып жумганча аттан кулап түштү. Алайлыктар жер титирете чуулдап Асанбекти коштоп жөнөштү. Көкөнүн мерт болгонун күбөлөгөнсүп, жерде ат окуранып, элдин арасына кирип кетти. Кокуй, биздин көкө жыгылып калды. Деги аман бекен, деп мурунку зордоп сайышка салгандардан эч кимиси келбеди. Көкөнүн атасы менен 10 чакты кедей келип, көкөнүн башын кучакташты. Бирок келбесине сапар тартып, өмүрлүккө кош айтышкан көкө атасынын буркурап ыйлаганын укпай, тилектештеринин суроосуна жооп кайтара албай, көзүн сүзүп мемиреп жатты. Калың элдин күткөн сайышы, Түлкүбектин көңүл ачкан тамашасы көкө менен кош айтышып бүттү. Эмки тамаша төө чечтирүүгө өттү. Эл кырка тегерек тартып турганда орто жер талаа болуп калды.
Талаанын орто жерине кичине ороо казылды. Ороонун ичине киши батпайт. Тереңдиги жоон сандан келет. Ороонун түбүнө казыкты жикире кагып, ал казыкка калы килем жабылган шуруп буйла тагылган кара төөнү алып келип байлашты. Төөнүн үстүндө бир түлкү ичик, бир кымкап турат. Мына, даяр болду, деп төөнүн буйласын ороонун ичиндеги казыкка байлаган жигит элди карап басты. Экинчи тараптан бир аял чыкты. Аялдын кийими жок, энеден туума жылаңач. Бирок кундуздай узун кара чачы алды артына төгүлүп келе жатат. Ой, жамынганын алып салсын, деп маңдайкы тараптан бир адам кыйкырды. Жамынган эч нерсеси жок, чачы, деп жарчы кыйкырды. Аялдын ким экендиги белгисиз. Бул аял кимдин аял болду экен? Кимдики болот эле? Бир бечара жардын аялы да. Жок, жесир болсо керек. Ырас, эри болгондо шермендеп алып, мал таппас эле го. Турмуштун азабын тартып, акчадан өлүп бара жаткан эмилер болсо, эри деле жумшабайбы? Баса десең. Жок, бул баягы жесир катын экен. Кайсы? Бул катындын эри Мамай деген жигит эле. Жанагы чор тамандар уруусунан болчу. Атабектин эшигинде кызмат кылып жүргөн. Атабектин көк кашка деген күлүгү буудайды көп жеп өлүп калат. Ушуну атымы сен өлтүрдүң го деп күмөн санап, Мамайды Атабек тымызын өлтүртүп салат. Ой бечара, ой де. Кантет, ушул бечараны ушул абалга салып олтурган оң богон жокчулук, таш боор зулумдук дешип, кайбир адамдардын зейни кейди. Аял төөнүн буйласын чечип, үстүндөгү ичикти алып жамынып, төөнү жетилеп кайра жөнөдү. Жарданып карап турган байлар, мансаптуулар жылаңач аялды төө чечкенине маашыр болушуп каткырып жатышты. Аттар келе жатат, деген үн чыкканда, калдайган калың элдин арасы чакчелекей будуң чаң болду. Ак сарылбашылың азыр Кудай, ак сарылбашылың азыр Кудай, тогуз токоч баап эдиң дешип, ата ээлери бардык нерселерге жалынып, көздөрү алактап, жүрөктөрү алып уча баштады. Тиги биздин чабдарат го? Жок, биздин жерде ат көрүнөт. Жок, биздин кара керат го, деп алдындагы келе жаткан атты тааный алышпай, эл түрдүүчө айтып талашууда. Аттардын алды сүрөөнгө жакын келсе да, арты кайда экендиги белгисиз. Чаң уюлгуп гана асманга чыгууда. Жош, 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 деп кызыл шым, кызыл көйнөк, кызыл булгаары өтүк кийинип, башын кызыл жай жуолук менен танган жаш бала кыйкырууга шай келбей, араң гана үнүн чыгарып келатат. Бул ат Кашкардан бери Сары булак деген жерде жашаган Жоош урусунан чыккан бек Акундун Акжал деген атактуу күлүгү. Бирок бул ашта Акжалга ээ болуп чаптырып жаткан Зуннахун. Анткени Акун менен Зуннахун өтмө катар дос. Хайланайын, биздин ат экен, деп Зуннахун баштаган жүздөй киши Акжалды сүрөөндөп кубалап, мааракеден өткөрүп кетишти. Анын артынан Нарын, Балгын тал, Алай, Улуучат, Черик, Нойгут жана башка жер менен элдин урууларын атап, ураан чакырып келип жаткан балдар. Сүрөөнгө тең келген аттардын биринен бири ооздуруу үчүн аттарды кууп кыйкырып салгандар. Тек башаламан, тополоң, жер дүңгүрөткөн ызычуу, күрүкү. Биздин ат жок. Ат курусун, баламан бекен. Кайра чаап, карагылачы, деп чапкан атынан жана ат чаптырган баласынан дарек жоктор туш-туштан чапкылап ат келген тарапка кетип жатышты. Турдубайдын ат чаптырган баласы жыгылып өлүптүр. Керимбайдын аты жыгылган экен, арка мойну үзүлүп өлүптүр. Кебектин баласы жыгылып, кол сыныптыр. Ашырдын аты жыгылып, баласы тилден калып жатат, дешип, эл арасы дүрбөп, жыгылган ат, майып болгон балдар жөнүндө сөз кылышууда. Аты чыкпай калгандар алда кимден уялгандай, кабактарын бүркөп, баштарын жерге салып, элди четтиги айылдагыларына жөнөп жатышты. Ат же ат чаптырган балдары майып болгондор кымыгып ыйлап жүрүшөт. Аты чыккандар соорунга суктаар алабармандап байге талашууда. О, жош туугандар сууга, дешип, Зуннахун менен Акунду тегеректеп, ар уруунун чоңдору туш-туштан ат салышууда. Болсун, болсун агайындар. Бирок чыккан ат меники болгону менен аттын чапкан ээси Зуннахун бек. Ат байгесинен тандаганын Зуннахун алсын, андан калганын силерге бөлүштүрөм. Оң бөлүштүрбөсөм, оңбойын, деп Акжалдын ээси Акун кыйкырууда. Кана, Зуннахун бек, каалаганыңызды алып, каалаганыбызга жол ачыңыз, дешип, чар тараптан эл чуулдашты. Зуннахун Түлкүбекке күлүмсүрөй карап туруп: Бек, чыккан аттын байгесине 1000 кой, 100 жылкыдан башка дагы
Бирдеменин атын атагандай болдуңуз эле. Ошол чынбы, же атак үчүн айтылган кургак сөзбү? Ал чын, чын, деп Түлкүбек шашыла сүйлөдү. Анда мен ошону алам, деп Зулнахун кубанычтуу кыйкыра атынын башын бура тартты. Эл али соого талашып жүрөт. Соогага илингендер тай коштоп, торпок айдап, төө жетелеп, кой өңөрүп кетип жатышат. Айдарбек татка 4-чү байге алган атына карабастан, ак жалды жетелеп сууткан саяпкерин артынан калбай ээрчип жүрөт. Кимдин ким экендигин, кимдин аты чыгып көп байгени ким алгандыгын билишпесе да, тетиги тоонун башында кой жайып, ушул ат чабылган тараптан бакты таалай жаачудай болушуп, койчу байкуштар кой жайып жүрүшөт. Ошол койчулардын бири жаш Каныбек, жанагы шордуу эл олтурган тоонун башындагы атасы сансыз жана өзү жакшы көрүүчү бийик асканын башында ырдап турат. Бирок байгеге адам сайылганын укпай турат.